Салам достор, сүйүктүү шаарым Бишкегимди бийиктиктен карасаң бир көз жүгүртүү менен бүтөт экен. Алакандай кооз жер. Бизге бул сулуулукту жасап бергендерге алкыш айтып, туубузду, жерибизди көздүн карегиндей сактайлы. Мына Бишкегимдин күндүзгү жана түнкү көрүнүшү кандай керемет. Келгиле замандаштар. Көрүп турганыңыздардай сындырып, жазып, таштанды таштап, мындай кыянатты кылбайлы. Жапатырмак Кыргызстанымды өнүктүрүүгө, тазалоого салым кошолу. Достор, өзүбүз үчүн жана келечек муундарга жакшы жагынан үлгү көргөзөлү. Тетигинде желекти кайтарган байке турат. Барып сөзгө тартайынчы. Ассаламу алейкум байке. Алейкум ассалам. Байке, сизге желек боюнча кызыккан суроолорумду берсем болобу? Желек канчанчы жылы орнотулган? Желек 2012-жылы коюлган бул жерге. Желек акыркы жолу качан которулду эле? Желек өткөндө эле мына 25-июлда шамал болгондон байланыштуу бир аз келип алмаштырды. Анан 3 айда бир жолу которуп турат. Желекти кимдер тигип берет? Желекти неме менен тигет, тендер менен. Бул кимдер тигип берерин мен толук билбейм. Сиз дайыма иштейсизби ушул жакта? Ооба, биз ушул жерде кезек менен иштейбиз, 4 киши. Могу жолду оңдосо болобу? Жолду оңдосо болот, дайыма эле оңдойбуз. Анан жаан чачын болгондо эле суу жүрөт деле улам жол бузулуп калып атат да. Ата ар дайым карап турат жолду. Желектин айланасына гүл, арча, бак тиксе өсөбү? Өсөт, эми баягы өзүбүздүн элибизге, өзүбүздүн кыргыз жерибиз үчүн болот да. Жасап койсок өсөт, жакшы болот. Буну Ак Кеме гостиницасы карайт ушул жакты. Чоң рахмат байке. Ишиңизге ийгилик. Биз эми жыла берели. Мен таза болсом, сен таза болсоң, коом да таза болот. Исхак Разаков.